Акылбек Жапаров атка минерлерге көмүр маселесин чечүүгө 2 жума убакыт берем. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров республикалык штабтын кезектеги жыйынын өткөрүп, жылытуу мезгилинин жүрүшү тууралуу маалыматты укту. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлайт. Тиешелүү мамлекеттик жана жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери элди отун жана электр энергиясы менен камсыздоо боюнча маалымат берген. Учурда атка минерлердин шалаакылыгынын республикалык аймактарда көмүр менен толук көлөмдө камсыз боло албай жатат. Буга жол берилбеши керек. Азыркы кырдаалда жөнгө салуу үчүн сиздерге 2 жума убакыт берем. Мамлекеттик органдардын транспорттук мүмкүнчүлүктөрүн мобилизациялоо менен облустарга көмүр ташууну уюштуруңуздар. Бардык аймактар көмүр менен 100% камсыздалсын. Көмүрдү өз убагында белеңдөө электр тармагындагы жүктөмдү азайтып, берилген лимиттерди сактоого шарт түзмөк. Биз ар кандай сценарийге даяр болушубуз керек, деди Жапаров. Булак аргумент КГ. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, өлкөгө ынтымак орнотуп эл ичине береке алып келе турган акыйкат башкаруучу же болбосо бардык бийлик колуңузда турганда, өлкө байлыгын талоонго коюп, урдап 7 миң урпактарыңызга жеткидей кылып, байып алып басып кете турган 2 жолуңуз бар. Биз кыргыздардын мактанып айта турган көп артыкчылыктарыбыздан тышкары эч бир башка улутта жок бөлүнүп жарылуучу ит адаттарыбыз да бар. Ал түштүк-түндүк маселеси. Бул жаман адатыбыз өтө назик маселе болгондуктан көпчүлүк адамдар мага тийбе бакырам көз, сага тийбен бакырам көз болушуп көздөрүн жумуп өтүшөт. Дал ушул кеселибиздин кесепетинен эл арасына ынтымак качып өнүкпөй жүрөбүз. Ошондуктан колуңузда бийлик турганда түштүк-түндүк маселесин колдон келишинче чечишке аракет кылып көрсөңүз жакшы болмок. Бул балекет адатыбызды түп тамыры менен жок кылып жиберүү кыйын. Себеби каныбызга адат болуп орношуп калган. Бирок элди бөлүп жарган бул көрүнүш өлкөнүн бардык региондорунда бирдей эмес. Өрчүп өнүгүп өздөрүнүн гана эмес, өсүп жаткан урпактарыңызга аң сезимине чейин орноп калган трайбализмге, өзгөчө чүйөрөнүн адамдарына, борбор шаарыбыздын айлана чөрөсүнө көбүрөөк тиешелүү. Себеби алар союздун убагында орустар менен аралашып жашап калышкан. Орус тилинде жакшы сүйлөп, орустар менен келген цивилизацияга, маданият, культурага эрте жетишип, кээ бир уятсыз кыймыл аракеттерин орустардан жолго таштап койгон. Чекке жетип, ошол эле маалда кыргыздын салттарын, үрп-адаттарын, кыргыздардын жашоо менталитетин эскиликтен калдыгы, жапайчылык дешип эсептеп алышкан. Ошон үчүн түштүктөн келген кыргыздарды жактырышпай, кемсинтишип, өздөрүнө тең көрбөй мамиле жасап келишет. Ул кыздарына түштүктүн элин түркөй, тили бөлөк сарт, атүгүл бокочо катары түшүндүрүшүп, алардын аң сезимдерине да жаш чагынан эле уулап коюшкан. Союздун малында мындай маселеге абдан көңүл бөлүнүп, тартип катуу болуп, ачык айтылбай келсе, союз таркагандан соң ачык айтышып, элди бөлүп жарып калышты. Садыр Нуркожоевич, сиз өзүңүз саясатчы адамсыз. Саясатта жүрүп кайтыл президент, кандай иштеген элден жакшы билесиз. А бир бийликтин жакшы жаман жактары бар. Сизге чейинки президенттердин баарын бир катарга коюп болбойт. Эгер сиз чындап эле элдик президент болсоңуз, Атамбаевдей болуп түштүк-түндүктү экиге бөлүп мамиле кылам деген оюңуз жок болсо, түштүк элин нааразы кылып жаткан калыстыкты ордуна койсоңуз, анда урмат сыйыңыз мындан да жогорулайт эле. Акаев 15 жыл өлкөнү кандай башкарганы, барбадырыбызды талкалап, байлыктарыбызды таракка таксым кылганы, Кумтөрдү Канадага кармата салганы, калкты ишсиз коюп, туш тарапка кул кылып таратканы, маданият, спорт, илим, билим койчу бардык тармактын камтыгын чыгарып, тарпын ташка жайып койгонун чана албайбыз. Акаевден кийин Бакиев келип, өлкөнү жок болуп кетип жаткан жеринен сактап калган айтпасам деле билесиз. Себеби сиз Бакиев менен бирге иштешкенсиз. Бакиевдин кадыр экениңизди элде айтылып жүрөт. Ал эми Атамбаевди эч ким болбосун, ылайым эле Атамбаевге окшогон эл душманы кыргызда башка туулбасын. Эгер эле Бакиев отодо 5 жыл иштеп калбай, Акаевден кийин эле Атамбаев өлкөгө башына келе турган болсо, азыр Кыргызстан деле өлкөбүз дефолт болуп, өлкөнүн түштүгү Кытайга, түндүгү казактарга бөлүнүп кетмекпиз. Карыз алыш үчүн Атамбаевдин жүрүшү дал ошол кыяматка алып бармак. Эми карап көрүңүз, Акаев как будто эч нерсе болбогондой 15 жыл өлкө башкаргандай, Кыргызстандын бүгүнкү акыбалына эч бир тиешеси жоктой болуп, катын экөө бокчосун көтөрүп, көчө кыдырып, айылдаган сөйрөк айылдардай болушуп Кыргызстанга келип кетишти. Өзүнүн кошоматчы куйруктарын көрүп чер жазды. Таласка кайын журтуна барып мейман болуп кетишти. Бир адам эмне үчүн келди, камаш керек эле деп сүйлөгөн жок. Ал эми Бакиев келет экен деген имиш чыкса, кесин чыгамат, өлтүрөбүз, жанчабыз дешип, дуу көтөрүлө кыйкырып киришти. Эмне үчүн Акаевке мүмкүн нерсе Бакиевке мүмкүн эмес болуш керек? Атамбаевдин балдары шаардык кеңешке, эми болсо парламентке өздөрүн коюп жатышат. Аларга мүмкүн. Эмне үчүн Бакиевдин жакындары Кыргызстанга келсе, жуугунтукорлор соц тармакты жарып чыгышат. Жуугунтукорлорго Азаттыктын Апрель каналын бузукулар кошулуп алышып, элди бөлүп жарышат. Азаттыкты да тыя албай жатабыз. Алар каратып туруп элди бөлүп жатышат, өлкөнүн ичине бүлүк салып жүрүшөт. 30 жылдагы өлкөнүн ушинтип калышына бир гана Бакиев күнөөлүүбү? Эмне үчүн 7 апрель Ош Когаланын ордунда токтоп турат, иликтенбей? Качанкыга чейин түштүк эле тиешелүү маселе болгондо эч ким көңүл бурбайт, көңүл чарданын сыртында кала берет. Мына азыр сиздин башкарууңузда да кандайдыр бир бөлүнүүлөр байкалып жатат. Мүмкүн өзүңүз сезбеген таризде ошондой болуп жаткандыр. Түштүк Когаланын 7 апрель текшертпей таштап койгонуңуз аз келгенсип, бийлик кызматтарына түштүктөн чыккан күчтүү жигиттердей кошпой, борттон сырткы ыргытып салдыңыз. Эгер билсеңиз, түштүк эли сизди жабыла жапырт шайлап беришти. Бизде айрым жерлерде сизди шайлагандар 88-90% түздү. Чүйдүн 50-60% кемчилдигин түштүк толтуруп берген. Ал эми түштүк эли сыйлаган, баалаган, келсин деп күткөн Бакиевди алып келбей жатканыңызга бизди чочутуп
жатат. Атамбаевдин "Мен түндүккө гана президентмин, түштүктү Келдибеков менен Ташиев башкара берсин" деген сөзүн угуп төбө чачы стик туруп, "Биз кургурлар сиздин аракеттериңизден чочуп жатабыз. Казапаевдин Келдибеков миң эсе билимдүү саясатчы эле го. Жапыкеевден Улукбек Кочкоров үлгүсү артык бир жакшынакай салттагы билимдүү жигит эмеспи? Алым катары Бешоналиев деген артистке салыштырмалуу Мырзакматов ашка тойго баргыдай адам экени талашсыз. Эмне үчүн Марипа Сарыбашевдей агыш дегендер сизге жакпай калды? Генерал Жаныш Бакиевдин сүрөтүн стендан алып салышканда адамгерчиликтен эмес, анын өлкөгө сиңирген эмгектери эмне болот? Отунбаева, Текебаевдер сыйырматта эле жүрүшпөйбү? Канчалаган адамдардын убалына калышып, баардык нерсени таразага салып, калыстык менен эл башкарсаңыз алыс барасыз. Мен трайбалист эмесмин, бирок бул болуп жаткан окуяларга трезво баа берип турган жашка чыгып калдым. Мен го бир сыртта жүргөн жөнөкөй мигрантмын. Эл башкарган Атамбаев Кыргызды экиге бөлүп башкарды. Парламенттин бакыйган депутаты Момбеков качан болсо билекте таластык жок деп ыйлай берет. Демек ошолор ошентип сүйлөп жоопко тартылбаса, анда мен деле түштүк жермин, түштөн чыккан чыган азаматтарым үчүн күйүп сөз айтып койсом жарашат болуш керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сизден суранабыз, Бакиевди өлкөгө чакырыңыз, өз элине, туулган жерине келип жашасын. Бакиевге эч ким кол тийгизгенге акысы жок. 7 апрель Ош Коголанын иликтеп убактылуу өкмөттүн шакалдарын жоопко тартыңыз. Атамбаев бардык кылмыштарына жазасын алсын. Албек Сапарларды таап келип кылмышына жараша жазага тартуу керек экенин унутпаңыз. Бабановдун былыктары да Атамбаевден кем калышпайт. Ал болсо эркиндикте жүрөт. Бардык элге бирдей мамиле кылсаңыз, эл аны сезет. Бөлүнүп жарылууга жол койбоңуз. Курманбек Салиевичке карата болуп жаткан акыйкатсыз мамиле бул эч кимди жакшы көрсөткөн эмес. Аны колдогон миллиондогон эл бар экенин да эсиңизден чыгарбаңыз деп Шаамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Азаттык партиясы Ыдырыс Исаковдун үстүнөн БШКга арызданды. Ошто студенттерди үгүт иш-чарасына мажбурлап алып келүү боюнча видеого байланыштуу Азаттык саясий партиясы журналист Ыдырыс Исаковдун үстүнөн БШКга арызданды. Партиянын өкүлдөрү видеодо маалымат чындыкка дал келбейт жана саясий уюмдун ар намысына, кадыр баркына жана ишкердик беделине шек келтирет деп билдиришти. Азаттык партиясы БШКга эркин журналист Исаковдун YouTube каналына төгүндө материалын акысыз жарыялоого милдеттендирип, талапкер тууралуу атайлап жалган маалымат таратуу жана талапкерлердин ар намысын, кадыр баркын жана ишкер беделин жаманатты кылган маалыматтарын таратуу беренеси боюнча жоопко тартууну талап кылган. Булак Клоуп Кейджи. Эл чындыкты билсин. Урматтуу Москва шаарында жашаган жана эмгектенген мекендештер, Восток мед стоматологиясына кош келиңиздер. Бардык кызматтар заманбап технология менен көрсөтүлөт. Тиш дарлоо, тиш салуу, протездин бардык түрлөрү, имплантация, тиш агартуу, эң негизгиси жума күндөрү тиш алуу акысыз. Орутпай жана сапаттуу, ыңгайлуу баада дарлайбыз. Консультация бекер. Восток мед стоматологиясына кош келиңиздер. Акылбек Жапаров убадаларын унуткарып кетсе чын эле торгой илинеби? Буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бажыдагы салыктагы коррупциялык иштерди тыкыр көзөмөлдөп чычканга кебек алдырбагандай шартта иштеп атканын айткан. Бирок жакында эле министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров бажыдагы салыктагы каражаттарды эске алып, солго кеткен миллиондорду бюджетке түшүрөөрүн каңкулады. Фокус көрсөтүп калган ошондо Камчыбек Ташиевдин коросуна ташыргытып аткандагысыбы? Же кошумча салык алуу бажынын кирешелери көбөйүп кетеби? Инвестиция илгерилебей атканда Кыргызстандын казынасын кайдагы миллиарддар менен толтурат? Айтор суроолор көп. Акырында Акылбек Жапаров айткандарын аткара албай калып, президенттин эскерткендей жоопкерчилиги жардын кырына илинеби? Жогору жактагылардын баамында Акылбек Үсөнбекович сөзүнөн адашып убадаларын унуткарып кетсе жөн калбайт го. Соңку убакта Мына начарлап калганы жөн жерден эмес сыягыдай. Булак Азия Ньюс гезити. Эл чындыкты билсин.